Дагы бир жолу кутмандыңыздар менен ардактуу теле көрүүчүлөр. Учурда телефон, социалдык медиа баардыгы бизди дайыма курчап тургандыктан көпчүлүк адамдар бат эле чарчап, стресс, депрессияга туш болуп калып атышат. Бүгүн биз ушул темада сүйлөшүү үчүн студияга нейропсихолог Үмүттай Тилекованы чакырганбыз. Кутмандыңыз менен. Кутмандыңыз менен. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Кош келдиңиз. Таңерте. Анан негизи ушул адамдардын бат чарчап калып атканынын бир себеби бул эмнеде болушу мүмкүн, кантип түшүндүрсө болот? Азыркы учурда гаджеттердин заманында, смартфондордун заманында биз эң биринчи эле ойгонуп эле телефонду карайбыз да. Анан телефонду караганда аякта деген ар кандай маалыматтар чыга калат да. Ошол нерсе бизди эң биринчиден болуп чарчатат. Анткени көзүбүздү ачар менен телефонду карайбыз, ар кандай туура эмес же жакшы маалымат же жаман маалыматтардын баарын мээбизге сиңиребиз дагы. Ошондон эң биринчи чарчообуз ошондон башталат. Анан кийин ар кандай бизде деген социалдык тармактар бар. Анан аякка көп киребиз, өмүрүбүздүн көп эле бөлүгүн ошол соц тармактарда өткөзөбүз. Анан кирип карасак эле биздин жашообуз өзүбүз билебиз. Анан башка киргенде алар деген ар кандай жакшы нерсесин көрсөтүшү мүмкүн. Эч ким жаман нерсесин көргөзбөйт. Ошондой эле баары жакшысын көрсөткөндө бизде мындай каалабасак дагы салыштыруу башталат ичибизде. Анан ошол нерседен да адам бат чарчайт. Азыркы учурда деген жашоо абдан бат өзгөрүп атат, бат өнүгүп атат. Ошондо дагы жетишпей калганда дагы жетишпей калып атам деген сезим болгон үчүн дагы адам бат чарчайт. Негизи ушул тынчсыздануу негизи дароо эле бизге байкалбайт да, өзүнүн таасирин тийгизип атканын, ошол учурда зыяны келип атканынчы. Анан бул кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Канча убакытта, кантип мындай өзүнүн белгилерин берип баштайт? Биз ойлойбуз мисалы деген бул эң биринчи эле жаман кесепети бул депрессия да. Адамдар деген депрессияны деген жүрө беришет, же болбосо бизде деген мындай коомдо айтылат да, бизде деген депрессия жок эле жашаганбыз деп айтышат. Эч кандай анысы жок эле, сонун эле жашаганбыз. Депрессияны билбей эле депчи. Анан ошондуп айтып атканда деген адам демек бул деген жөн эле мен өзүм мындай кандай десем башыма киргизип атам ошол нерсени деп жокко чыгаргысы келет, же айткысы келбейт. Орусча айтканда принимать эткиси келбейт ошол нерсеничи. Анан айтпай эле коеюн деп жүрө берет. Анан бул как накопительный эффект сыяктуу топтоло берет. Анан кесепети абдан оор да бунун. Биз ойлойбуз депрессия деп, күнүмдүк турмушта деле депрессия кабылдым деп айта беребиз, бирок чын-чынына келгенде депрессия бул абдан мындай оор, катуу оорулардын бири да. Биз аны деген билбейбиз, билбегендиктен жүрө беребиз. Анан ал биздин жашообузга абдан туура эмес эле таасирин тийгизет депрессия чынында. Ушул белгилери кандай болот? Сиз айткандай, адам уйкусу келип, чарчап, эч нерсеге көңүлү тартпай калса эле мен депрессия болуп атам деп айта бергендерин угуп калдым да. Анан чындап эле мындай депрессияга гана мүнөздүү болгон белгилер кандай болот? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Депрессия деген негизи бүгүн эле келип туруп мен депрессиядамын деген нерсе эмес да. Депрессия деген топтолуп күндө ар кандай бир стресстик ситуациялар болот, ошону топтолуп отуруп анан депрессияга айланат. Депрессиянын эң чоң белгилеринин бири бул 3 жумадан ашык такыр эч нерсеге көңүлү жок болуп, көңүлүнүн түшүүсү, эмоционалдык чарчоо боло берет, өзүн түшүнбөй эле болот. Канча уктаса дагы уйкусу канбайт, же болбосо такыр уктагысы келбейт. Уйкусу келбей калат да, бессонница болуп калат. Адамдарга кошулгусу келбей калат, изолировать этип эле социалдык эмеден ошо адамдарга кошулгусу келбей калат, өзүн түшүнгүсү келбей калат. Күнүмдүк мисалы деген мурда жакшы бир кандай десем, позитивный эмоция алып келе турган нерселер такыр адамдын көңүлүн көтөрбөй калат да, чарчап. Мисалы мурда ырдаганды жакшы көрсө, азыр ырдаса деле ал эмоцияны албайт. Ушундайбы? Ошол эмоцияны албайт. Мисалы баарыбыз эле тамак жегенди жакшы көрөбүз. Тамак жегенде мисалы бир кандайдыр бир бизге деген эме көтөрүлөт, гормон счастья деп коет, ошол көтөрүлөт, сүйүнүп калабыз, бирок ал нерсе да болбой калат да. Такыр тамактан дагы рахат албай калат, эч нерседен рахат албай калат негизи депрессияда. Анан дагы бул ушундай майда белгилердин эң чоң белгилеринин бири бул адам мисалы баш ооруп жүрө берет. Эң чоң белгиси ушу баш ооруу да. Биз МРТга түшөбүз, КТга түшөбүз, толтыраттылардын баарына түшөбүз. Бирок ошол текшерсе баары таза, баары жакшы эле чыгат. Анан түпкүрүнө дагы изилдеп кирсе, бул депрессиянын эң чоң белгиси да, баш оору. Анан сахардын көбөйүүсү, ожирение болот депрессияда. Анан эң чоң кесепети бул суицид да. Көбүнчө канча
40-60% ошо суицидтердин кесепети бул депрессиядан да. Ушу депрессия болуп аткан адам өзү негизи айрым учурда биз айтып атпайбызбы, кичине чарчап калса эле, сиз айткандай 3 жумага созулбаган белгилер байкалганда эле адамдар депрессиямын дешет. А кээ бирөө чындап депрессияда жүрсө, ал депрессияда экенин билбей калышы мүмкүнбү? Ооба, билбей жүрө берет. Азыр мурда эле айтып кеткендей, бул биз кабыл алгыбыз келбейт да. Мисалы деген бирөөнү айткыбыз келбейт. Айтсак деген, ой сен эмне жөн эле экеленип атасың дегендей ушундай сөздөрдү укса, анан мындай кой деп бирөө менен бөлүшкүсү келбейт да. Чын-чынына келгенде буну айтыш керек, бөлүшүш керек. Бунун кесепети абдан чоң. Биз ойлойбуз депрессия деп күнүмдүк турмушта көп колдоно беребиз, бирок чындыгында депрессия көңүл бурчу оору да. Көңүл бурушубуз керек болгон оору. Демек, ушул сиз айткан белгилер байкалса, адамда биздин жакындарыбызда балким өзү байкабай калса дагы, анан эмне кылыш керек, кандай дарылоодон өтүш керек, анан бул канча убакытка созулат? Бул баардык адамдарда эле бирдей болобу же бул дагы адамдын өзүнүн мүнөзүнө жараша мындай чыгып кетүүсүнөн улам болобу да? Депрессия деген негизи генетикалык жактан дагы бериле турчу нерсе да. Мисалы, эгерде склонность есть, если генетический жактан склонность бар болсо, ошондой ал дагы каралат. Анан азыркы жашоо турмушубузду караганда эле, жанагы жогоруда сиз суроо бергендей эле, турганда эле телефон менен ойгонобуз. Анан көбүнчө учурда жаңы төрөгөн, декретте отурган апалар көп кездешет да. Себеби дегенде үйдө отуруп калдым дегендей ой болот. Анан телефонго, инстаграмга кирсе эле баарыныкы жыргап аткандай сезилет. Ошол себептен анан депрессияга кире берет. Анан бунун чыгуу жолдору деген жакындарынын колдоосу, эң биринчи учурда жакындарынын колдоосу болуп эсептелет. Специалисттерге кайрылыш керек, ошо депрессия менен иштеген. Буну такыр жөн койбош керек да. Бул адамдын жашоосунан жей турган оору да. Баткартат. Менин деген, мисалы, биз бир нерсени кабыл алган бар да, ошо кабыл ала албай да калабыз да. Бул депрессиянын эмесинен унутчаактык болот. Ошон үчүн муну сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылыш керек, специалисттерге кайрылыш керек. Анан бул туугандар менен да бөлүшүш керек да. Бул сөзсүз түрдө жардам бериш керек. Канча убакытта муну мындай толук кандуу адамды мурдакы жашоосуна келтирсе болот? Бул эми бизде деген мындай алтын таблетка жок да. Бир берип коюп эле сразу депрессиядан чыгып кеттим дегендейчи. Бирок деген депрессиядан чыгуу кадимкидей эле, мындай буквально түшүнгөндөй эле депрессиядан чыкса болот. Бир күндө эмес, балким бул узак этапка созулган неме да. Ошон үчүн деген башташ керек. Муну кабыл алып туруп, анан ошону сразу башташ керек да, аракет кылып чыкканга. Көрсө бат эле. Сиз жогоруда ошол мындай туура белгилеп кеттиңиз, жакындардын колдоосу депчи. Туура, жакындар дагы ар дайым аларды колдоп, мындай бул ойго дагы кирип кетпешине жардам бериш керек, бирок ошол эле учурда адам өзүнө өзү кантип жардам бере алат? Ошол эле мисалы декреттеги айымдарды. Аябай жакшы суроо болду да. Бизде деген ойлойбуз, мисалы, биздин формула эмебиз бар да, ден соолуктун формуласы бар, структурасы бар да. Анын мисалы 100% деп алсак, 20% деген экологияга байланыштуу, 20% генетика. 10% болсо бул ушу врачтар, медицина болот да. Ал эми 50% бул өзүбүздөн да. Биздин образ жизни 50% ошол жака кирет. Бардык нерсе өзүбүздүн оюбуздан башталат да. Туура эмес ойлоп койдуң, ошол ой кете берет. Анан ошо биз психологияда КПТ деген бөлүмү бар, когнитивно-поведенческая терапия деп, биякта деген ошо ойлор менен иштешебиз да. Анан көбүнчө ошо КПТда ойлорду кандай десем, ойлорду мындай тууралап, ойлорду деген контролдогонду үйрөнөбүз да. Ойлорду контролдогонду үйрөнөбүз. Ойлор болсо каяктан келип чыгат? Же бул эс тутумдан келет, же биздин сезимдерден келет да. Кандайдыр бир ситуация болгондо ошол сезимди туура эмес сезим болуп калган, ошолдо ой калып калган ошол ойчу. Анан ошол ойду биз ойлой беребиз, сразу жаман нерсе келет, ошону деген оюбуз жаман нерсе келе атканда контролдогонду үйрөнүшүбүз керек да. Ар бирибиз эле менин жашоом өзүмдүн колумда деген менен менин жашоомо эч ким жооп бербейт, мен өзүм жооп берем деп өзүбүздү колго алып эле биринчи кадамдарды ташташыбыз керек.
Негизичи муну бир алдын алуу жолу ошол эле жана декреттеги апаларды мисалга алсак, булар ошол мындай сөзсүз эле баары түшүп кетпейли да, эми арасында сиз айткандай ошого бир багыты барлар гана ошо туш болуп калышат да. Ошо түшпөш үчүн бир алдын алуу жолдору барбы? Мындай кантип өздөрүн алар алаксытса болот, кантип оюн туура багытка бурса болот? Бул жерде алар мындай жөн отурган жок да, тескерисинче эң маанилүү баласын өстүрүү этабында турат. Анан бул дагы дайыма эмес, бул тез ара убакыттын ичинде эле бүтүп калчу нерсе да. Ушул нерселерди мындай туура жардам кантип бериш керек? Жогоруда айтып өткөндөй эле, мисалы деген биз ушу декреттик апаларды ала турган болсок, көп күтөбүз да декреттик апаларданчы. Алар бакчтар балдарын да карайт, анан быттан дагы бүт жагынан алып алышат дагы, чуркашат да. Анан ошол учурда биз деген ушу декреттик апаларга айтарым, ушул сиз айткандай эле бул кыска эле убакыт да, кыска эле убакыт, ашып кетсе 3 жыл. Ошол убакытта деген өзүңөргө да эс алганга мүмкүнчүлүк бергиле деп айтмакчымын да. Эс алганга мүмкүнчүлүк бергиле. Бул убактылуу эле нерсе. Көрөсө бул нерседен да, бул абалдан да чыгасыңар деп, анан ошо балаңар менен эле эс алып эчтекени карабай, мисалы Инстаграмдан көргөн картина бул жөн эле картина да. Ал ошо картинанын артында биз эмне болуп жатканын билбейбиз, кандай жашоо болуп жатканын билбейбиз. Ошол себептен көп нерседе ошо биз салыштыруу менен чарчайбыз, ошо депрессия ошонун айынан түшөбүз. Ошон үчүн жакындардын колдоосу менен ошо убактылуу абалды мындай психологиянын тилинде айтканда проживать этиш керек да. Проживать этип ошол декреттеги айымдар темасын улай эле бул айымдарга карата чындап эле мындай көп жактан басымдар көп да. Ошол эле мен мындай жарнамаларды көрүп калам да. Декретте сиз үйдө отурсаңыз сизге бул жумуш деп, ал ансыз деле 24 сааттык жумушта иштеп атса, ага кошумча мындай жумушту сунуштап атышпайбы? Ошондо апалар да, мен үйдө отурат экем, демек бош экем, ушундай иштешим керек окшойт деген бир ойго кандайдыр бир өзү каалабаса деле кечке ого берсе, ага дагы туш болот да. Ошол жерде ушундай ойлорду мындай көбүрөөк аларга таасир астында калбаш үчүн мен ансыз деле жумушта отурам, үйдө ошо 24 саат бір баланы багып жумуш кылып атам деп өзүнө мындай ишенимдүү болсо, анан ошо арттагы рекламаларга бир алаксыбайт окшойт да. Бизде деген азыр жанакындай айткандай эле картина да. Успешный успех да, баарыныкы элечи. Прям мынтип эле отуруп эле акча таап, үйдө отуруп акча таап, анан байып кет, бизнесмен болуп кет депчи. Анан ошол нерсе дагы адамды чүнчүтүп да. Элдин баары ушинтет, мен эле калып калдымбы ушундай, мен эле болуп каламбы ушинтип. Элдин баары өнүгүп атат, мен эле калып калдым деген мындай сигнал боло баштайт да. Анан ошо чарчай баштайт. Ошонусу бир келет. Анан кийин айлана чөйрөсүндөгү түшүнбөстүктөр келет. Ошентип отуруп эле биз байкабай баласынын оорулары болот. Ошентип отуруп эле анан депрессиядан чоң депрессия айлана берет да. Ошол эле мисалы алар сунуштап аткан, иштеп аткан, декреттеги айымдар иштеп аткан жумуштарда алардын толук бир командасы болушу мүмкүн. Бирөөсү тартып атат, бирөөсү жардам берип атат. Ошондуктан мындай ал картиналарга жогоруда ошо нейропсихолог айткандай эле ишене бербеш керек экен. Артында кандай жашоо болуп атышы мүмкүн, аларда балки башкача жагдайлар орун алып атат. Демек мындай көрүп атканда дагы сөзсүз түрдө аларды мындай фильтрден өткөзүп, анан көрүүнү сунуштайбыз. Анан ушул эми ушу депрессиядан чыгып атканда демек адис менен иштешиш керек, ойду түздөш керек, дагы эмнелерди кылыш керек? Мындай жашоо образын ал кантип өзгөртсө, мындай көбүрөөк дагы татаалдашпай, мындай жеңилирээк өтөт да. Жана айткандай эле 50% биз өзүбүздөн зависит этет да, өзүбүзгө байланыштуу. Анан эң биринчи эле биз тамактануубузга көңүл бурушубуз керек. Туура тамактануу дагы абдан маанилүү. Здоровый образ жизни. Обязательно физический эме кылыш керек да, упражнениялар кылып туруш керек. Анан адамдын өзүнүн жаккан хоббиси болуш керек. Ошол нерселерди кылып эле туура тамактануу. Анан бизде деген азыр газировка көп ичебиз. Кофеин составында бар тамактарды көп жейбиз. Кофе, чай, ошол эле газировкалардын баардыгы да, анан фастфуд менен ошонун баарын жеп чогуу. Ошол да көп таасирин тийгизет негизи.
Ошол эле мисалы тамактануунун мааниси дагы жогору, бирок ошол эле учурда бир мээге дагы пайдалуу болгон мындай эмнелер мээге пайдалуу да ошол сиз айткан эле негативдүү ойго кирип кетпеш үчүн кандай көнүгүүлөрдү кылып же өзүн кантип алаксытса мындай алыс болот ошондо. Бизде деген 3-7 деген техника бар. Ал деген 3 секунд деген демди өзүбүз алабыз дагы 7 секунд ичинде кое беребиз. Шашпай чыгарыш керек. 7 секундда чыгарыш керек да. Анан буну күндө кайталап туруш керек. Бир канча 30-40 жолу кайталап туруш керек. Же болбосо деген 4-4-6 деген бар да. 4 мүнөт ошентип демибизди өзүбүзгө кармайбыз. 4 секунд 4 мүнөт 4 секунд. 4 секунд пауза кылып турабыз да, 6 секунд кайра кое беребиз, ошо чыгарабыз да ошол воздухту. Ошол дагы абдан жакшы жардам берет. Ошондой жаман ойлор келе атканда. Анан биздин динибизде айтылат да, эгерде ачууң келип атса, туруп турсаң отуруш керек. Отурсаң жатыш керек. Жатсаң дагы кандай жардам бербесе, суу ичиш керек депчи. Ошондой эле биз абалыбызды өзгөрткөндө дагы ошол өзгөрөт да. Анан суу ичиш керек, эшикке чыгып таза аба жутуш керек. Анан ошо мээбизге кислород жетпегенден дагы мындай адам бат чарчай берет да. Ошол туура дем алуу дагы абдан пайдалуу. Ошол 3-7 же болбосо 4-4-6 деген техникаларды кылыш керек. Анан сөзсүз таза абада дем алыш керек. Ошол да абдан жакшы жардам берет. Ошол негизи бул ошо стресс, баардык нерселер, таасирлердин баары келип отуруп, сиз жана унутчактыкка алып келет деп айтып атпайсызбы? Ошондой эле көңүл бир жерде болбогон, бир ушундай жаман кесепеттери бар экен. Анан булардын баарын мындай эң негизгиси болтурбай бир алдын алуу эрежелери жакшы да. Ошол эле гаджеттерди колдонуп атканда мындай туура кантип аны колдонуш керек, ушул жакта бир алдын алуу кеңештерди айтып койсоңуз. Эң алгач эле тура калып эле биз телефон көргөндө, гаджет көргөндө, соц тармактарга киргенде бул биз билбейбиз, бирок аябай эле чарчатат да бул. Себеби деген толтура поток маалыматтын потогу келет дагы, биз аны мындай билбейбиз да, кайсынысы туура, кайсынысы жалган. Анан новостной порталдарга кирсең, ар кандай жаман окуялар болуп калгандардын чыгарышат. Ошонун баардыгы эле адам чарчатат. Анан эң биринчи кеңешим бул тура калып эле телефонду көрбөсөк. Анткени ошо айткандай эле абадан чарчатат. Анан кийин эгерде бир жаман ойлор келатса, өзгө сурай беришибиз керек да, бул чындыкпы же жалган эле жөн эле менин оюмбу депчи. Анан ошо ойлор келатканда аракет кылышыбыз керек. Анан ошо ойлордун түпкүрүн эмне себептен бул ойлор келип атат, бул уже терапияда билинет да. Терапияда билинет, эмне себептен ушул ой келип атат, кайсыл учурда ушул ой пайда болгон, ушу сезимге байланыштуу да ойлор. Жана эң башында ушул менен күрөшүүдө сиз ушу кабыл алгысы келбейт, муну мындай жөнөкөй деп ойлойт деп атпайсызбы? Ошол эле учурда ошо сиздерге келип кайрылып, бул мындай өзүн ушул депрессиядан чыгаруу аракетин көрүп атканда дагы кандай мындай туура эмес адамдарда ойлор бар? Анан эмне үчүн келип мындай адис менен чогуу бул этаптан чыгып кетүү маанилүү? Жакшы суроо бердиңиз. Бул эме депрессия деген абдан катаал болгон үчүн, анан бизде деген ошо кабыл алгысы келбегенин себеби мындай жөнөкөй эле нерсе деп ойлойт да. Жөнөкөй эле нерсе деп ойлойт. Анан ошо жакындарына айтса, балким сен эмне экеленип атасың? Жакшы эле болот, эч кандай депрессия жок эле жашаганбыз деген сөздөр болушу мүмкүн. Түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Ошол эле билбестиктен да ушундайлар келет да. Анан адиске келип бул абалдан чыгуу абдан маанилүү. Себеби деген депрессиянын ошо эң жаман кесепети бул суицид болуп атпайбы? Адам эч нерсе көңүлү жок болуп калат, жөн эле жатып эле калат да. Депрессиянын оор эмесинде ушундай жатып эле калат, эч нерсе көңүлү жок. Даже жашоого көңүлү жок болуп атпайбы? Суицидке баргысы келген ойлор келип аткандан кийин, анан бул сөзсүз түрдө ошо адис менен иштеши керек. Боло турган. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда демек мындай белгилер байкалып атса, эмне кылыш керек? Эң биринчи ошолуну айтып койсоңуз, анан жыйынтыктайлы. Эгер ушундай ойлор болуп атса, эч нерсе көңүлүңөр жок болуп атса, чарчап атсаңар, кабыл алыш керек бул. Анан уялбаш керек да, мындай ушундай депрессия болуп атат дегенден уялбаш керек. Адиске кайрылгандан уялбаш керек. Анан жардам сурагандан уялбаш керек да. Биз баардыгын өзүбүздүн мойнубузга жүктөп алабыз, жардам сурагандан уялабыз, анан ошонун себебинен чарчап эле эч нерсе көңүлүбүз жок, энергиябыз жок болуп калат да. Жардам сурагандан уялбаш керек, айткандан уялбаш керек. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп, мындай жөнөкөй угулат бул эрежелердин баары. Телефонго анчалык таасирленбеш керек, телефонду андай көп колдонбош керек. Мисалы биз уктаганга чейин көрүп, уктап калып, тура калып, кайра көрүп, тамак ичип атканда дагы көрүп, булардын баары билинбей эле биздин мээбизге, ой сезимибизге, мындай жашоо
образыбызга таасирин тийгизип атат дегенди билгенибиз менен муну жашоодо мындай колдонуу оорураак болгондой да, ал билинбей эле барып сиз айткан депрессияга, анын жаман кесепеттерине алып келиши мүмкүн экен. Биздин көрөрмандар үчүн дагы өтө пайдалуу кеңештер болду деп ишенебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай жогорудагы эрежелерди күнүмдүк турмушуңузга акырындап болсо да киргизип баштаңыздар. Жана ошондой эле сизде же жакындарыңызда ушундай белгилер байкалып атса, сөзсүз ага колдоо көрсөтүп жана адистердин жардамы менен бул абалдан чыкканга сөзсүз аракет кылыш керек.